коммуникациябызды улантабыз. Бүгүнкү биздин сүйлөшө турган темабыз бул Москва шаарынан кыргыз жарандыгы менен орус жарандыгынын ипотекага кредит оформлять эткенде кандай айырмачылыгы бар жана кыргыз жарандарына ипотека алса болобу деген суроолор аябай көп болгондуктан ошол суроого жооп берейин деп чечтик. Биринчиден айтсам, Россияда кыргыз жарандыгына ипотекалык насыя бере турган азыркы күндө 8 банк бар. Алардын талаптары: кыргыз жарандыгы Россия Федерациясында официальный регистрациясы таза болуш керек, официально турган жери бар болуш керек, жана иштеген жери бар болуш керек, ИНН СНИЛС бар болуш керек, нотариальный перевод паспорта жана өзүнүн документтеринин кыргыз тилинде болгон документтердин баары перевод через нотариус бул обязательное условие. Россия жарандыгы менен кыргыз жарандыгына ипотекалык насыя алганда айырмасы бир гана процентный ставкада. Мисалы, орус жарандыгына орто эсеп менен 9-10% ставка болсо ипотека берип аткандагы, кыргыз паспортуна 12-13% менен годовой ушундай процент менен берет. Айырмасы болгону гана ушул. Анан убактысы мөөнөт боюнча эч кандай айырмасы жок. Орус жарандыгына да 20-25-30 жылга чейин берет, кыргыз жарандарына дагы 20-25-30 жылга чейин ипотекалык кредит берет. Бар болгону бул жерден кыргыз паспортко оформление болобу квартира деген да суроо аябай көп. Бул жерден сиз жарандыгыңыз кыргыз болсо, ипотекага квартира сатып алган болсоңуз, квартира толугу менен документально сиздин атыңызга өтөт. Квартира выписка из ЕГРН деген бар. Бул деген кыргызча айтканда госрегистрден каттоодон өткөн үйдүн документи толугу менен сиздин атыңызга өтөт. Жана сиз ушул квартиранын толук документальный ээси болосуз. Болгону банкка кредитке карыз болгон болосуз, банкка кредитный карта аркылуу ипотеканы төлөй бересиз. Бирок үйдүн документи сиздин атыңызга өтөт. Ошондой эле эгер сиздин паспортуңуз кыргызстандык болсо, сиз кандай кылып дагы толук шарттарды билейин, маалымат алайын десеңиздер, биздин офиске келиңиздер, же болбосо биздин телефондорго звонок кылып консультация алсаңыздар болот.